Ал Сулаймандан экен. Анда ырайымдуу жана мээримдүү Аллахтын ысмы менен баштаймын. Намл сүрөсү 30-аят. Осмон империясынын алп баатыры Сулайман Кануни. Бул султан бизге Салахуддинден да коркунучтуу эле. Немец тарыхчысы Хамлер. 2011-жылы Франциянын ошол учурдагы президенти Николя Саркози Туркияга 6 сааттык визити менен келген. Ал Франциянын президенти катары эмес, чоң жыйырмалык уюмунун төрагасы катары келүүнү каалаган. Түрктөр бул визитти аларды басынтуу катары сезишкен. Ошол учурдагы Туркиянын өкмөт башчысы Режеп Тайип Эрдоган Саркозиге улуу элдер менен кандай мамиле кылууну үйрөтүүнү көздөп, француз лидери Анкарага келгенде Эрдоган ага Туркиянын Францияга кылган жакшылыгын эске сала турган белек берет. Бул белек Осмон падышасы Сулайман Канунинин Франция падышасы Франсис I испандардын туткунуна түшүп калганда, мусулмандардын падышасы Сулайман Кануниге өзүн жана Францияны испандардын колунан бошотууну суранып жазган катына жазган жообу эле. Ал Сулаймандан экен. Анда ырайымдуу жана мээримдүү Аллахтын ысмы менен баштайм деп жазыптыр. Мен ак, кара жана кызыл деңиздердин, Румелиянын, Караман, Зулгадир вилаяты, Диярбакыр, Курдистан, Азербайжан, Ажама, Шам, Египет, Мекке, Медина, Иерусалим, бардык араб жана перстер, Венгрия, падышалык өлкөлөр жана башка менин жеңилбес кылычым менен колго алынган өлкөлөрдүн падышасымын. Аллахка мактоолор болсун. Аллах улук. Мен Султан Баязиттин уулу, Султан Селимдин уулу, Султан Сулаймандан Франция падышасы Франсиске. Фронтка барыңар. Түшүндүрмө. Соода термини. Чоң соода иши менен келген адамдан берип жиберишкен. Түшүндүрмөнүн аягы. Аркылуу жиберген катыңар падышалар баш калкалай турган жерибизге жетип келди. Биз каттан шаарыңарды душмандар басып алганын жана силердин азыр камакта отурганыңарды билдик. Мына ушул себептен сиздин кутулууңузга кам көрүү жардамын сураптырсыз. Сиз айткандардын баары биздин тактыбыздын алдына келди. Мен аны жакшылап карап чыктым. Баары түшүнүктүү болду. Падышалардын камалып кыйналгандыгында эч кандай таң калыштуу нерсе жок. Көңүлүң ток болсун, кыжаалат болбо. Биз кыйын шаарларды, бекем чептерди жеңип, душмандарыбызды талкалаганбыз. Албетте, биздин аттарыбыз күнү-түнү токулуу болсо, кылычтарыбыз күнү-түнү кынынан суурулуу. Аруу Аллах Таала өз каалоосу менен ишти жеңил кылат. Ал эми калган кабарлар тууралуу сизге жогоруда айтылган адамыңыз жеткирет. Хижри жыл 932-жылы Рабиюл Ахир айында жазылган. Милади жыл боюнча 1525-жылы султандын башкы сарайында жазылган. Султан Сулайман Канунинин доорунда Осмон империясы эң зор күчкө ээ болгон. Атасы Селим I каза болгондон кийин халифаттын бардык бийлигин колуна алган. Ал ошол учурда 25 жашта эле. Сулайман Кануни халифалык ишке киришери менен эле ага сыноолор башталган. Кээ бир вилаяттардын жетекчилери анын жаш экендигинен пайдаланып көтөрүлүш чыгара башташкан. Бирок аларды Султан Сулайман темирдей бекем колу менен ордуларына коюп, халифалык сүрүн көрсөтүп койгон. Кыска убакыттын ичинде ал бир канча көтөрүлүштү токтотуп калган. Алардын эң эле белгилүүсү Шам шаарындагы көтөрүлүш болгон. Бул чечкиндүү халифа көтөрүлүштү токтотуп, ислам мамлекетине залакасын тийгизүүнү каалаган вилаят башчыларынын кээ бирлерин башкаларга сабак иретинде өлүм жазасына тарткан. Бийликке келгенине саналуу гана айлар болгондо жаш Султан Сулайман Кануни ошол учурдагы жер бетиндеги эң улуу падыша болгонго жетишкен. Мына ошол учурда
Франциянын падышасы Франциск I Испаниянын баскынчылыгынан куткаруу үчүн андан жардам сураган. Бул өтүнүчкө жооп катары Султан Сулайман ислам кошуунун жиберген. Ислам мамлекетинин деңиздеги куралдуу күчтөрү Франциянын Ницца шаары менен Корсик аралын испандардан бошотушкан. Жыйынтыгында Осмон империясы менен Франциянын ортосунда Испанияга каршы күчтүү бир союз түзүлүп, Франциянын флоту Осмон ислам флотунун кол башчысы Хайриддин Барбароско баш ийип калган. Ал эми Франциянын Тулон порту Осмон ислам флотунун кемелери токтой турган жайга айланган. Сулайман Кануни халифалык доорун Аллах жолунда күрөшүү менен өткөргөн. Ал жер ортолук деңиздеги мусулмандардын флотуна кол салып жүргөн Родос аралынан чыккан Ыйык Иоанн ордени деген пираттардын ишин токтотуу чечимин чыгарган. Бул Ыйык Иоанн ордени дегендер кимдер? Ыйык Иоанн ордени жер ортолук деңизинде бузукулук кылып жүргөн кресттүү жоортулчулардын. Түшүндүрмө: кресттүүлөр жоортулдар 1096-1270 жылдары христиандардын ыйык жерлерин мусулман бийлигинен бошотуу урааны менен батыш европалык феодалдардын жана католик чиркөөсүнүн чыгышка Сирия, Палестина, Түндүк Африкага карай баскынчыл согуштары. Кресттүүлөр жоортулдарына катышкандар кийимдерине крест белгисин тагынышкан. Жоортулдун аты ушундан улам аталган. Түшүндүрмөнүн аягы. Эң коркунучтуу тайпасы. Бул террористтер мусулмандардын деңиздеги соода кемелерине кол салчу. Булар Палестинадагы кресттүүлөрдүн согушунда пайда болгон. Аларды госпитальерлер деп айтышчу. Алар исламга жана мусулмандарга көрө албастык кылып, кресттүү жоортулдар менен белгилүү болушкан. Булар Палестинадагы мусулман жай тургундарга кол салып, массалык түрдө өлтүрүшчү. Католик режиссеру Юсеф Шахин «Победитель Саладдин» аттуу киносунда толук тарыхый бурмалоо менен бул госпитальер террористтерди колдоп, аларды тынчтыкты сүйгөн жана жакшы мүнөздүү адамдар катары көрсөткөнүн айтып коюу артыкчылык кылбас деп ойлойм. Госпитальерлер Палестинада Салахуддин Аюби кууп чыкканга чейин террористтик иштерин тынымсыз улантып турушкан. Андан кийин алар мусулмандардын соода кемелерине каракчылык кылуу үчүн жер ортолук деңизиндеги Родос аралына жайланышкан. Алардын бул кылмышына чекит коюу үчүн Султан Сулайман Кануни өзү баш болуп, ислам флоту менен Родоско карай бет алат. Ошондо Иоанндын каракчылары чептерине жашынып калышат. Ислам согуш кемелери да эч нерсеге карабастан замбиректери менен аткылоосун уланта беришет. Бир учурда Султан Сулайман мурда эч бир кошуун билбеген бир план ойлоп чыгат. Ал чептин түбүнөн туннель казып кирүү планы эле. Кануни аскерлерине чептин дубалдарынын астынан 50 туннель казууларын буйруйт. Ал аркылуу чепте жашынып жаткан кресттүү каракчылардын так ортосуна кирип барууну каалашкан. Соңунда Кануни максатына жетип, Иоанн каракчыларын колго түшүрөт. Кануни аларга амандык берип, Родос аралын таштап кетүүлөрүн буйруйт. Андан кийин бул арал деңиздеги ислам базасы болуп калган. Дагы бир айта кетчү нерсе, Сулайман Кануни көрсөткөн азаптан кийин бул Иоанн каракчылары Мальта аралына барып жайланышат. Андан кийин өздөрүн Мальта баатырлары деп атап алышат. Бул террористтер ал жерге жайланышкандан кийин мусулмандар менен христиандардын кемелерине бирдей кол сала башташкан. Андан кийин аларды бул жерден 1798-жылы Наполеон Бонапарт кууп чыккан. Алар Европада качкын болуп жүргөндөрүнө карабастан өздөрүн кайрымдуулук иштери менен алек болуп жүргөндөй көрсөтүшүп, Мальта ордени деген уюм түзүшөт. Алардын бул мамлекет сымал уюмун дүйнөдө 100 өлкө, алардын 4-өө
араб өлкөлөрү тааныган. Тарыхта алар азыркы Американын саясатына чоң таасири бар тамплиерлер менен өтө жакшы байланышта болушкан. Жогоруда айтылгандар Ирактагы адам укуктарына каршы бир канча кылмыштарды кылган Blackwatер аттуу жеке аскер компания жаңы Мальта ордени экендигине шилтемелер бар. Мына ушул компаниянын жалданма аскерлери Ирактагы күнөөсүз мусулмандардын канын төгүшкөн. Сулайман Кануни Родос аралынан кийин Түндүк Африкадагы ислам шаарларын кирестүүлөрдөн бошоткон. Ошентип Тунис, Алжир жана Ливия өлкөлөрү алардан тазаланган. Кануни муну менен эле чектелбестен Перс кысыгын алуу планы менен чыккан португалдык кирестүүлөр менен Кызыл деңизде согушкан. Андан кийин Йемен, Оман, Аль-Хасса жана катар араб баатырлары кирестүүлөрдүн Перс кысыгы менен Араб жарым аралындагы базасына кол салуу үчүн Осмон империясынын баатырлары менен союз түзүшкөн. Андан кийин бул союзга Сомалидеги каракчылардын кемесине бирге кол салуу үчүн Сомали исламий баатырлары кошулат. Мына ушул иштердин натыйжасында Султан Сулайман касиеттүү жерлерибиз Мекке менен Мединаны да португалдык кирестүүлөрдүн чабуулунан сактап калган. Бул коргонуунун борбору Йемендин Аден порту болгон. Кануни бул жерди Кызыл деңизден жакындап келген кирестүүлөрдүн каракчыларынын флотун узак аралыктан атып жок кылуу үчүн жүздөгөн согуш кемелери менен толтурган. Андан кийин Сулайман Кануниге Португал кирестүүлөрү кол салган Индия мусулмандарынан каттар келип түшкөндө аларды коргоого деңиз куралдуу күчтөрүн жиберет. Ошондой эле ал Индонезиядагы Ачех провинциясына да деңиз куралдуу күчтөрүн жиберип, ал жердеги мусулмандарды да кирестүүлөрдүн чабуулунан коргоп турган. Сулайман Канунинин доорунда мусулмандардын деңиз куралдуу күчтөрү деңизде Чыгыш Азия, Батыш Европа жана Түндүк Африкадагы исламды жана мусулмандарды коргоп турган. Ошол эле убакта Сулайман Кануни флотун Андалус портторуна жиберип, Европадагы мусулмандарды жана Андалустагы еврейлерди кирестүүлөрдүн азаптоо жайларында испан католиктеринин жан чыдагыс азаптарынан куткарган. Андан соң Сулайман Кануни Венгрия падышасынын кылган душмандыгына жооп берүү үчүн Венгриянын борбору Будага карай бет алат. Мына ушул тарыхый чечүүчү учурда Рим папасы Климент жетинчи Сулайман Кануниге каршы согушуу үчүн бардык католик Европаны биригүүгө чакырат. Ал ушул согушка катышкан ар бир жоокерге индульгенция берүү чечимин чыгарган. Түшүндүрмө: индульгенция күнөөнүн кечирилгендиги тууралуу Рим папасынын атынан сатыла турган грамота. Бул чиркөөнүн таасирин чыңдоо жана динге ишенүүчүлөрдөн акча өндүрүп алуу үчүн иштелген алдоонун бир түрү. Түшүндүрмөнүн аягы. Ошону менен алар төмөнкүлөрдөн ошол күнгө чейинки эң чоң аскер альянсын курушкан. Касиеттүү Рим империясы буга Испания, Италия, Германия, Австрия, Голландия, Бельгия, Швейцария, Люксембург, Франциянын көп бөлүгү жана башка Европа жерлери кирген. Венгрия падышалыгы буга Словакия, Трансильвания, азыркы Румыниянын бир бөлүгү жана Сербиянын түндүгү кошулган. Богемия падышалыгы, азыркы Чехия республикасы, Хорватия падышалыгы, азыркы Хорватия республикасы, Польша падышалыгы, азыркы Польша республикасы. Немецтердин Бавария герцогдугу, азыркы Германиядагы Бавария жери. Ватикан папасынын аскери, Европанын ар кайсы бөлүгүнөн келген жалданма аскерлер. Аскерлер азыркы Венгриянын түштүк тарабындагы Мохач шаарынын бир өрөөнүнө жайгаштырылат. Бул салгылашууда ушул жердин аты менен аталып калган. Кирестүүлөрдүн жоокерлери Европанын эң күчтүү баатырларынан жыйналып,
ошол учурдагы заманбап куралдар менен куралданган. Чындыгында Европа аскерлери же Рим аскерлери арабтар римдиктерди да европалыктар деп айтышчу. Өтө күчтүү аскерлер эле. Салгылашуу башталаарда римдик баатыр кайраттуулук менен басып ортого чыгат. Ал католиктердин ишеними боюнча европалыктардын жүрөктөрүнө орноткон түбөлүк бейишке алып бара турган кечирим тилкатына ишенгендиктен эмес, балким элинин оозунда түбөлүк айтылып калуу ниетинде чыккан. Ал эми мусулмандар өздөрүнүн тарыхый баатырларын унутушуп, жада калса көпчүлүк учурда аларды жаманатты кылып да айтып жүрүшөт. Европалыктар баатырларын эч качан унутушпайт жана аларды ар дайым сыймыктанып айтып жүрүшөт. Алардын көчөлөрүндө бассаң, тарыхый баатырлардын айкелдери бар. Ошондуктан европалык баатырлар өлгөндөн кийин да алардын өмүр баяндары айтылып калуусун билген. Ошондой эле алар өлгөндөн кийин артындагылары касиеттүүлүк даражасына да чыгарып алуулары турган кеп. Европалык баатырлар Ватикан сөз бергендей түбөлүк бейишке кире албаса да элинин оозунда түбөлүк жашап калууларын билишкен. Бул Мухач салгылашуусунда кресттүүлөрдүн катарында эң чоң кол башчылар бар эле жана аларды Венгриянын падышасы Лайош экинчи жана диний ураандар менен жоокерлердин рухуна дем берген чиркөө кызматкерлери Пал Томори экөө башкарышкан. Алардын каршысында ойрон кылуучу замбиректери менен Осмон империясынан түзүлгөн ислам баатырлары бар эле. Алар баарынан мурда таухид куралы менен куралданышкан. Бул ислам аскеринин негизги бөлүгү Осмон империясынын атайын даярдалган спецназ жоокерлери эле. Аларды Султан Сулайман Кануни өзү башкарып, кол башчыларга төмөнкү тапшырманы берген. Душмандардын үстүнөн толук жеңишке жетүү, алардын аскерлерин толугу менен жок кылуу жана душмандардын борбору Будага ээлик кылуу. Согуш боло турган түн. Сулайман Кануни таң атканча намаз окуп, мусулмандардын душмандарынын үстүнөн жеңишке жетүүлөрүн тилеп, Аллах Таалага дуба кылып чыгат. Андан кийин халифа Сулайман Кануни аскери менен бирге багымдат намазын окуйт. Намаздан кийин халифа Сулайман аскерлерине сыймыктануу менен жылмая карап, көзүнө жаш алып мындай дейт: "Мага азыр Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам силерди өзү ушул жерде карап тургандай эле сезилип турат". Бул сөздү уккан жоокерлер көздөрүнө жаш алып, Аллахтын жолунда шейит болууну үмүт кылышып, бири-бири менен кучакташышат. Ошентип, согуш баштала турган убакыт да келип жетти. Бул даталарды жакшылап эстеп калалы. 1526-жыл 29-август. Хижри жылы боюнча 932-жыл 21-Зулкаада. Мына ушул күнү Мухачта унутулгус салгылашуу болгон. Салгылашуу кресттүүлөрдүн чабуулу менен башталат. Султан Сулаймандын планы душмандарга замбиректердин огу жаай турган жерге келгенге чейин алардын алга карап келүүсүнө мүмкүнчүлүк берип, андан кийин замбиректерди тосуп турган мусулман аскерин артка тартып алып, душмандардын ачык калган алдыңкы катардагы аскерлерин замбирек менен аткылоо эле. Бул салгылашууда Кануни азыркыга чейин тарыхта өтө сейрек колдонулган согуш тактикасын колдонгон. Ал тактика душмандын канаттарын чулгоо, камалоо же кычкаш деген ат менен белгилүү. Төмөндө ушул тактика жөнүндө сөз кылабыз. Кресттүүлөрдүн альянсы ислам аскерлери тарапка жакындап келгенде, алардын артка чегингенин көрүп, бул согушта биз жеңет экенбиз деген ойлору менен арка тарабындагы күчтөрүн коргоосуз ачык калтырып, сел сыяктуу алга карай агылып жөнөшөт. Мына ошондо Сулайман Кануни замбиректер менен каршы чабуул коюуга белги берет. Алга карай агылып баратканын кресттүүлөрдү тартып келүү максатында артка чегинип бараткан мусулман аскерлердин артында жашынып турган замбиректерге кокустан туш болушат.
Ошондо Осмон империясынын баатырлары Замбиректен душмандардын көп сандагы аскерлерине карай ок жаадыра башташат. Күтүлбөгөн чабуулга туш болгон душмандардын ортосунда ызы-чуу башталат. Согуштун биринчи эле мүнөттөрүндө душмандардын миңдеген аскерлери өлөт. Альянстын кол башчылары Сулаймандын бул планына таң калып, эмне кылаарын билбей туруп калышканда, Султан Сулайман ислам аскеринин ортоңку бөлүгүн кол башчысына оң жана сол канаттарды бириктирип, аюусуз салгылашуу жүрүп жаткан жердин так ортосуна душманды курчоого буйрук кылат. Аз эле убакыттын ичинде душман толугу менен курчоого алынат. Крестүүлөр башаламандык менен качып жөнөшөт. Алардын бир нече миңи Дунай дарыясына чөгүп өлүшөт. Чөккөндөрдүн арасында Венгер падышасы Лайош II да бар эле. Крестүүлөрдүн бир канатын башкарып турган поп Пал Томори да өлөт. Бул согушта крестүүлөр 20 000 аскерин жоготсо, мусулман аскерлеринен 1500 жоокер шейит болот. Бул улуу согуш канча убакыт болгон? Бул согуш 1,5 саат гана болгон, 90 мүнөт. Бул футбол оюнунун бактысынан да азыраак болгон. Эгерде сиз ал согушта мусулмандар кантип мынчалык тез жеңишке жетишти деп таң калып турган болсоңуз, төмөндө мындан да таң калыштуу окуялар бар экенин да айтып коеюн. Ислам тарыхында саналуу гана мүнөттөргө созулган салгылашуулар көп болгон. Мындай көрүнүштөр мусулмандардын тарыхында тез эле кайталанып турган. Жеңишке жетүүдөгү негизги нерсе туура чечим чыгаруу жана туура даярдануу. Ал эми жеңиштин өзү Аллахтан. Аллах мусулмандардын ниеттерин чынчылдыгын жана алардын жакшы даярдыгын көргөндө, кээде аны саналуу гана көз ирмемде да берип коет. Мохач жеңишинен кийин мусулмандар Аллахты улукташып, Венгриянын борбору Будага кирип барышат. Буда бул азыркы Венгриянын коңшу Пешт шаары менен бириккенден кийинки борбору Будапешттин бир бөлүгү. Мусулмандардын бул жакка кирүүсү исламдагы эң чоң майрам болгон Курбан айт майрамына туш келген. Сулайман Кануни будалыктардан Курбан айт майрамына карата куттуктоолорду алган. Ошондой эле ага майрамдык жана жеңиш күнүнө карата куттуктоолор Белградтан да келген. Мусулмандар бул оор салгылашуудан кийин өздөрүн исламга караштуу экенин билдиришип, бирок жашыруу мусулмандарга каршы крестүүлөргө жардамдашып жүргөн бир өлкөнүн чыккынчылыгын байкап калышат. Бул чыккынчы мамлекет Сефеви мамлекети эле. Султан Сулаймандын атасы Селим I Сефевилердин башчысы Исмаил ас-Сафавини Чалдыран салгылашуусунда талкалап, ал чыккынчынын крестүүлөр менен Аллахтын элчи саллаллаху алейхи вассаламдын кабырын казуу пландарын токтоткондон кийин, Сулайман Канунинин доорунда кайрадан эле мусулмандарга каршы крестүүлөргө жардамдашуусун улантат. Мына ушул себептен Осмон халифаты менен жаңы шах Тахмасп I башкарган Сефевилердин ортосунда 1555-1532 жылдар аралыгында тынымсыз кагылышуулар болуп турган. Ал салгылашууларда мусулмандар биринин артынан бирин жеңип турчу эле. Ал жеңиштердин эң маанилүүлөрүнүн бири Иракты колго алуусу. Мунун себеби исламдагы 4 мазхабтын бири болгон Ханафи мазхабын негиздеген имам Азам Абу Ханифанын Ирактагы кабырын казып, бул адамгерчиликсиз чыккынчылар базарларда имам Абу Ханифанын кабырын ачык койдук, ошол жерге барып заара кылсаңар болот деп жарыя кылышкан. Мына ошондо Сулайман Кануни жеңилбес аскерин Багдадты Сефевилердин балиттигинен тазалоо үчүн Иракка жиберет. Багдад Сефевилерден бошотулуп, алардын жоокерлери колго түшүрүлгөн. Андан кийин Амасия келишими түзүлүп,
Анда Ирактын бардык территориясы жана Сефевилердин борбору Тебризда Осмон халифалыгына карай турган болот. Сулайман Канунинин доорунда мусулмандар көптөгөн жеңиштерге жетишет. Алардын бири Превеза согушу. Ал ислам тарыхындагы эң чоң деңиз салгылашуусу болуп эсептелет. Мына ушул жана башка чоң жеңиштердин натыйжасында Сулайман Кануни түштүк тараптан Сомали жана Эритренден тарта түндүктөгү Вена дарбазаларына чейин колго алып, ислам өлкөсүнүн жерин кеңейткен. Тарыхта биринчи жолу Европанын ар кайсы жерлеринде азан айтылган. Сулайман Канунинин буйругу менен Андалустагы күнөөсүз жай тургундарды кресттүүлөрдүн азап тозогунан куткаруу үчүн ислам флоту Андалуска сүзүп жөнөп кетет. Сулайман Кануни католик террористтеринен мусулмандарды эле эмес, алардын азаптоолоруна туш болуп жаткан еврейлерди да куткарган. Мусулмандар кресттүүлөрдүн террористтеринен миңдеген еврейлерди куткарып, аларды да кеме менен ислам мамлекетинин жеринде тынчтыкта жашоолору үчүн алып келишкен. Ислам ааламга инсандыкты жана тынчтыкты үйрөткөн дин. Султан Сулаймандын улуулугу аскер жаатында эле болгон эмес, кээ бирөөлөр анын акын жана адабиятчы болгонун укканда таң калышы мүмкүн. Ал Мухибби деген псевдоним менен ырлар жазчу. Ошондой эле көркөм жазууну аябай жакшы өздөштүрүп, өтө көркөм жазчу. Ал маданият, илим, адабий жана архитектура илимдеринин өнүгүүсүн көзөмөлдөп турган. Анын доору Осмон империясынын тарыхындагы алтын доор деп эсептелген. Бул түрк баатыры бир канча чыгыш тилдерин, алардын арасынан араб тилин да аябай жакшы билген. Анын зергерлик өнөрү да бар эле. Тарых бурмалоочулары аны дүйнө кызыкчылыгынан малынган деп жаманатты кылып көрсөтүп жүрүшөт. Бирок алар ойлогондой эмес, балким ал намаз, орозо жана түнкү намаздарды калтырбайт эле. Анын кандай адам болгондугун билүүгө ыйык Куранды өз колу менен 8 жолу башынан аягына чейин жазып чыкканы жетиштүү. Ал өзүн архитектура жагында да көрсөтө алган. Сулайман Кануни Осмон халифалыгындагы Меккедеги Харам мечитин оңдогон биринчи халифа болуп эсептелет. Ал Харам мечитине жаңы мунара курган. Аны Сулайман Кануни мунарасы деп атап коюшчу. Ошондой эле ал Мединадагы Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинде жана Иерусалимдеги Ал-Акса мечитинде да оңдоо иштерин жүргүзгөн. Ал белгилүү архитектор жана инженер Синандан халифаттын борбору Стамбулга анын атынан мечит салып берүүсүн талап кылат. Бул таланттуу инженер ага чейин эч жерде болбогон чыныгы архитектуралык керемет менен Улуу Сулаймания мечитин курат. Инженер Синан мечиттин долбоорун минбардагы имамдын айткан сөзү мечиттин эң аягында турганга даана жаңырып угула турган кылып курган. Султан Сулаймандын курулушка болгон кызыгуусу анын мамлекетинде көрүнүп турган. Анын буйругу менен Родос, Белград жана Будага чеп жана сарайлар курулган. Ошондой эле ал мечиттер, фонтандар жана көпүрөлөрдү курдурган. Өзгөчө Дамаск, Мекке жана Багдадка көп курдурткан. Анын заманында халифалыктын борбору Константинополь бүт дүйнөнүн берметине айланган. Осмон империясынын территориясы кеңейгенден кийин бул өлкөгө ар кандай маданияттагы ар улуттун элдери кире баштайт. Бул көрүнүш адамдардын жаңы жашоо менен мамиле кылуусуна жаңы мыйзамдарды талап кылат. Ошондо Сулайман Кануни ислам халифатынын жогорку муфтийи Абу ас-Сууд афанди менен бирге толук шарият өкүмдөрү менен мыйзам түзгөн. Бул мыйзам толук жазылып бүткөндө Канун Осмони, Осмон мыйзамдары деген ат менен белгилүү болгон. Сулайман Кануни мыйзамына сот системасына, билимге, салыкка жана укук коргоого тиешелүү мыйзамдарды киргизген. Анын түзгөн мыйзамы
Ал өлгөндөн кийин империяда бир канча кылым колдонулган. Европалыктардын көпчүлүк мыйзамдары дал ушул мыйзамдан алынган. Америка Конгресси Султан Сулаймандын бул мыйзамын инсаният тарыхындагы эң жакшы мыйзам катары баалашып, Конгресстин имаратынын дубалына анын барельефин койдурушкан. Түшүндүрмө: барельеф — жалпак нерсенин бетине түшүрүлгөн скульптуралык сүрөт. Түшүндүрмөнүн аягы. Момундардын падышасы Сулайман кануний, куруу, жеңүү жана колго алуу иштерин 46 жыл уланткан. Ал мусулман халифаларынын арасынан эң узак мөөнөт башкарып турган падышалардан болгон. Анын падышалыгында ислам өлкөсү 6000 чарчы метрден 19000 чарчы метрге кеңейген. Ошол учурдагы дүйнөдөгү эң чоң шаар жана борборлорду кошкон. Анын расмий титулу Европанын падышаларына жазган катында болгон. Ал: улуу урматтуу Султан Сулайман I, Осмондун үйүн башкаруучусу, султандардын султаны, хандардын ханы, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын жер бетиндеги орун басары, касиеттүү 3 шаардын коргоочусу, Мекке, Медина жана Аль-Кудс. 3 шаардын императору: Константинополь, Андрианополь жана Бусра, Дамасктын, Каирдин, Армениянын баары, Аль-Мариса, Барка, Кайруан, Халеп, Араб жана Перс Ирагы, Басра, Аль-Хас, Дилан, Ракка, Мосул, Парфия, Диярбакыр, Киликия, Эрзурум вилаяты, Сивас, Адана, Караман, Ван — берберлердин жери, Эфиопия, Тунис, Триполи, Кипр, Родос, Кандия, Мурия вилаяты, Мармара деңизи, Кара деңиз жана анын жээктери, Анатолия, Румелия, Багдад, Курдистан, Греция, Түркистан, Татарстан, Черкесия, Кабарда, Грузия, Кыпчак өрөөндөрү, татарлардын бардык өлкөлөрү, Киффа жана анын коңшу өлкөлөрү, Босния, Белград шаары жана чеби, Сербия, анын шаарлары жана чептери, Албаниянын баары, Молдавия жана башка өлкөлөр жана шаарлар. Кануни 74 жашка чыкканда мусулман аскерлери менен Аллах жолунда жихадка аттанат. Анын бул кылганына каршы чыккан дарыгерлерине мындай деп жооп берген: акыйкатта мен жихад талаасында Аллах жолунда согушуп шейит болууну Аллахтан үмүт кыламын. Жоокерлер оруудан кыйналып турган халифаны атына алып барып мингизишет. Султан Сулаймандын башкаруусу менен ислам аскерлери венгерлердин Сигервар чебине келишет. Мусулмандар бардык аракетин көрүшсө да чепке кол сала алышпайт. Андан кийин мусулмандар бул чепти 5 ай курчоого алып турушат. Бул учурда Сулайман канунинин абалы өтө оорлошуп кетет. Кээ бирлери бул чепти эч качан ала албайт деп да ойлоп кетишкен. Ошол күндөрдүн биринде мусулман аскерлери султандын чатырынан чыгып жаткан алсыз үндү угуп калышат. Ал мусулмандардын падышасынын ооруп, алсыздап калгандыгы, Аллахка жалынып жардам сурап жаткан үнү эле. О жараткан, өзүңдүн мусулман кулдарыңа жардам кыл, аларга жеңиш белек кыл, динсиздерге от ташта. Сулайман кануний дубасын бүткөндөн кийин көп өтпөй дубасынын жообу келип, мусулмандардын Замбирегинин огу чептин ок-дары сактаган кампасына түшөт. Сигетвардын асманын туман каптап, от чептин чар тарабына жайыла баштайт. Мусулмандар чепке кирип барышып, Осмон империясынын жарым айлуу желегин чептин дубалына такканга жетишет. Чептегилер да колго түшүрүлөт. Бул кубанычтуу кабарды ооруп жаткан падышаларына жеткиришкенде, кануний жылмайып, көздөрүн жогору каратып, акырын үн менен мындай деген экен: Аллахка чексиз шүгүр, эми өлсө боло берет, эми өлсө боло берет. Андан кийин анын үнү басыла түшөт. Көрсө, анын жүрөгү да басылган экен.
Падышалар теңсинбей кекиртектен жеңил өтүп кетчү бир лукмага окшотушкан жаш жигит эбегейсиз зор жеңиштерге жетип, баарын бийлигине баш ийдирген. Мына бүгүн ошол жакшылыктарга толгон баатыр жүрөк согуусун токтотту. Момундардын арасында ушундай эр-азаматтар бар. Алар Аллахка берген убадаларында чынчыл экенин көргөзүштү. Кээ бирлери милдеттерин аткарып шейит болуп кетишти. Кээ бирөөлөрү шейиттикти күтүүдө. Алар Аллахка берген убаданы бузбады. Асхаб сүрөсү 23-аят. Султан Сулаймандын өлүмү тууралуу кабар таркаганда жер бетиндеги мусулмандардын баары ыйлашкан. Мекке Мединанын шейхтери, Иерусалимдин жаш балдары ыйлашкан. Баскынчылардан бошоткондугу үчүн Алжир жана Тунистин жаштары ыйлашкан. Испания чиркөөлөрүндөгү крестүүлөрдүн азабынан куткаргандыгы үчүн Андалустун аялдары ыйлаган. Ал эми крестүүлөр анын өлүмүн угуп майрамдашкан. Анткени алар буга чейин анын тирүү кезинде майрамдай алышкан эмес эле. Католиктерди сестентип турган Алп баатыр өлгөндө Ватикандын коңгуроолору кагылган. Ал жөнүндө германиялык тарыхчы Хамлер мындай дейт: чындыгында бул султан бизге Салахуддиндин өзүнөн да коркунучтуураак эле. Ал эми англиялык тарыхчы айтат: албетте христиандардын майрамдары көп. Эгер менден алардын эң эле маанилүүсүн сурасаңар, ал шек күмөнсүз Канунинин өлгөн күнү. Сулайман Канунини акыркы сапарга узатууда анын бир сандыгын кабырынын өзү менен бирге көмүүсүн осуят кылганын угушуп, аябай таң калышат. Дин аалымдары бул сандыкта алтын күмүштөрү болуп жүрбөсүн деп коркушат. Анткени шариятта мал-мүлктү кереги жок жерге сарптап жок кылууга тыюу салынган. Ошол себептен алар аны ачып көрүү чечимин чыгарышат. Аны ачышканда анда Султан Канунинин олуттуу чечимдерди чыгарууда анын исламдагы өкүмү кандай экенин билүү үчүн жогору муфтийден ар кандай фатва сурачу. Мына ошол фатвалар жазылып келген барактар экен. Алардын арасында Султан Кануни жогорку муфтий Абу Сууд Афандиден сарайдын айланасын кумурскалар басып кеткендиктен анын айланасындагы дарактарды боеп коюуда талап кылган фатвасы да бар экен. Анткени дарактарды боесо дарактагы кумурскалар өлөт. Муфтий бул маселеге сарайда кумурскалар жайылып кетпеси үчүн боеого уруксат берген эле. Муфтий Султан Канунинин жанында алып жатчу сандыктагы фатваларын көрүп, өксүп ыйлаганда аны көргөндөрдүн баары ыйлашкан. Ошондо муфтий Абу Сууд Афанди мындай деген: О Сулайман, өзүңдү өзүң куткарыпсың. Эгер биз фатвабызда адашкан болсок, бизди кайсы асман калкалап, кайсы жер көтөрмөк эле. Аллах Таала момундардын падышасын мээримине алып, аны бейишине киргизсин. Бул саптар Султан Сулаймандын жашоо турмушу жазылган аз гана көз ирмемдер болду. Мен анын өмүр баянын колумдан келишинче кыскача жазганга аракет кылганыма Аллах өзү да күбө. Бул Алп баатырдын жетишкендиктерин өтө эле кыскача айттым. Ал эми айтпагандарым өтө эле көп. Аллахтын жардамы менен кылып жаткан менин бул аракетим сиз экөөбүзгө дин жетип келүүсү үчүн өмүрлөрүн курман кылган баатырларыбызды коргоо болуп эсептелет. Тарых бул жөн гана кызыктуу окуяларды угуу үчүн эмес, балким башыбызды бийик көтөрүп, тарых бурмалоочуларына каршы чыкчу куралыбыз. Биз алсыз эмеспиз. Биз ошол Алп баатырлардын урпактарыбыз. Сулайман Канунинин доорунда ислам тарыхындагы эң чоң деңиз салгылашуусу болгон. Бул чечкиндүү салгылашуунун тарыхы кандай болгон? Ал деңиз салгылашуусун башкарган улуу кол башчы ким эле? Эмне үчүн анын аты Голливуддагы Америка киностудияларында дем берүүчү катары колдонулуп калган? Андалустагы католиктер тарабынан азапталып жаткан миңдеген күнөөсүз тургундарды агасы экөө кантип куткарышкан? Кезектеги каарманыбыз